Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Мен революцияны сабактар жөнүндө сөз болду. Ошо революцияны сабактарын кантип элге жайылтабыз? Биздин жаштарыбызга, республика муунга ошо революцияны сабактарын кантип жеткиребиз? Ошо революцияны сабактары жетсе элге, анда кайра революция боло бербейт. Кайра бийлик алмашпайт. Кайра элдер топологонго түшө бербейт деген темада деп түшүндүм да. Ошон үчүн ушул сүрөттү таап алып, ушуну ойлонуп мен көп карап отуруп, ушуну көп элестейм да. Себеби мен де ошо революцияга аябай активдүү катышкан ал кезде жаштар болчубуз. 2005-жылы. Анан ушул революциялык Сузак казарманын штабтарын башкарган. Майбай экөөбүз жана башка ушул КДК мүчөлөрү ошол жетектеген. Анан ошон үчүн бизде эми үчүн экинчи ошол тополоң болду, үчүнчү тополоң болду. Себеби биз биринчи болуп өткөн революциянын сабактарын биз билбей калдык. Бизден улам ошо бийликке жутунган саясатчы сөрөйлөр да билбей калышты. Ошон үчүн эми дагы ошондой элди алдап коюп, башаламанды кылып туруп, анан кийин биз иштей берсек, башкарсак биздин бийлик өтүп кетет деген үмүттө турушту. Мен эсимде Путин ошондо Бакиевке 1 жылдайын айтты. Бакиев ошол Пастапам Акаева деп айткан. Ушул 4 жылдайын ошодан аныкталды. Эгерде ушул революциянын сабактарын биз ушул ар бир бийликке келген кишилер ошол эми бизде баягы буйрук менен аткарып көнүп калган да. Болбосо элдик тарыхчылар, элдик жазган жана ошо тарых изилдөөчүлөр, саясат таануучулар ошолор чыгып, ошо революциянын сабактарын мектептик университеттерге жана башкаларга коомдук жайларга киргизип, ушуну айттырып, улам ошол болсо, ушул экинчи, үчүнчү элдин тополоңдору болбойт эле деп ойлойм. Мисалы биз үчөө тең революция деп атабыз. Үчөө революциялык деңгээлде илимий тил менен алганда ага жетпейт. Революциянын болушу үчүн революциялык ситуациялар керек. Мисалы биринчи революцияда революциялык ситуациялар болду. Бул жерде теги Акеров айтып кетип атат, болгону ушул шайлоодо кызын киргизип, баласын киргизип койду. Ал революция болуунун шылтоосу. Революция кандай болгон? Ал жерде экономикалык, саясий, идеологиялык анан ушул жүргүзгөн элдик демократия деген жабылган ошол жалган саясаттардын экенинде ошол 15 жылда ошол элдин ошол менен чогуу элдин эскиче жашай албай калышы, бийликтин эскиче башкара албай калышы ситуация түзүлгөндө анан кийин эл чектен чыгып кетип, анан кийин шайлоодо шылтоо болуп анан кийин эл көтөрүлүп кетти да. Бул жерде түштүктө басымдуу болгон, түндүктө көп болгон эмес дегенде сын айтылып кетти, ал туура эмес. Мен именно түндүк жакта жүрдүм. Bir mezgilde toңдон чыккан элдин толкуну Коскордо пайда болду. Коскордон чыкканда 2 саатта мына Чүйдө пайда болду. Ивановка бияк Сокулукта. Машиналар движениелер токтоду. Ошон үчүн бул жерде элдин эзилиши, илимий тил менен айтканда эксплуатациянын күч алышы менен ошол бүтүн Кыргызстанда ошондой кырдаал түзүлүп, ошол мезгилде Таласта пайда болду. Ошол мезгилде Жалал Абадта болду. Ошон үчүн ушундай бир ошол тарихи тил менен алганда алыптык революциянын ушул өзөктөрүн, себептерин, шылтоолорун бир айгинелеп, жакшынакай чыгарып, анан үстүртөн бийликтин качан ушул бизге ушундай команда берет дегенин күтпөстөн, ушул чыгаруу жагын бир ушул мына ушул тегерек столдо дагы бир атайын ушул кайрылуу болуп калса, ошого киргизип койсоңор. Ошол эки мына ошондой тарыхчылар, саясат таануучулар жана башкалар ушундай нерсени алып чыгып, анан кийин эми карабайсызбы, аны биз алып чыктык, тактадык, революциянын себептерин, сабактарын дейли. Кантип таратабыз элге? Бизде атайын ошол ишке ашпаган идеологиянын жоктугу. Улуттук идеология болсо, ошол жерде эртели кеч айтып турат эле. Мына баарыбыз тең Советтер Союзу учурунда ошол идеология менен чоңойгон кишилербиз. Биз эч убакта биз ушундай жаман ойлорду, жолусу сөздөрдү, жолусу олбастан бир киши ушинтип аягын токмоктоп коюп тур десе таң калып калчубуз, курактар дейт. Себеби ошол жерде Советтер Союзунун бийлигинин идеологиясы өтө күчтүү болчу.
Ошон үчүн биринчи капиталисттик бизди курчап турган Советтер Союзун курчап турган өлкөлөр биринчи идеологияны талкалады. Идеология менен чогуу өзүңөр билесиңер Горбачев сатылып кетти. Ошон үчүн бизде дагы азыр мына апрель революциясы дейбиз. Бул жерде кан төгүлдү, кантип төгүлдү, эмнесинен төгүлдү, кимдер төгүлдү, аны себебин бир аныктап тактап илимий деңгээлде алып чыгып ошол идеологиянын негизги критерийлерине киргизиш керек. Ошондо бизде төртүнчү дагы революция болбойт деген кичине бир ишенич пайда болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ушундай кайрыларга, ушундай тегерек столдорго, ушул гана ушул илимий чөйрө, илимий педагогикалык чөйрө аралашса абдан жакшы болот. Биздин илимий чөйрөлөрүбүз ушул аларда сын пикирди туура көрүш керек, алар уктап жаткандай сезилет. Ошон үчүн биринчи ошол тарыхты коюп, Аксакалыбыз айтып кетти, Манастан кийинки өзүбүздүн кийинки баатырлар бар. Ошолорду алып келип анан ушул революцияны эметип, аралаштырып турган идеологияга кошпосок, биздин арманыбыз түгөнбөйт. Рахмат. Билиш керек да. Рахмат.